Саламатсыздарбы? Мен Атжан Мыдрисаков. Мен кайрадан бүгүн дагы өзгөндөмүн. Мен азыр өзүм ушу сөз бергендей болуп турам, ушу өзгөндү өзгөртмөйүнчө мен ушу жерден кетпейм деп. Бат-бат келип турам деп. Ооба, дурус. Баягы жолдун боюндагы базар боюнча сиздердин шаардык кеңештин төрагасына караштуу экен, жана Арстан дегенге. Анан ал айтты эле, 5-июлга чейин ал базар алынат. Ошого чейин гана жана келишим түзүлгөн болчу, андан кийин жок эле деп айтты эле да. Ал качан алынат дагы эле алына элек. 5-июнда срогу бүткөн. Бирок биз азыр ал кишиге айтып түшүндүрүү иштерди алып барып атабыз. Ал боюнча кандай бир баа берилеби, берилбейби? Ал боюнча баа берилип, сунуш берилди го прокуратура тарабынан мэрияга. Кандай сунуш берилди? Ошо келишимдерди жокко чыгаруу боюнча. Демек алынат ал жердеги контейнерлер. Жок, неправильно. Бүгүнкү неме боюнча 6-июлга чейин срогу бар. Ал мезгили келгенде мен арыз жазам, продление кылса кылды, кылбаса калат. Ошондо кандай кыласыз? Сиз чиновник болосузбу же ишкер болосузбу? Ошо сол келгенде уже срок алынат ал. Базардын ичиндеги не только ошо кире бериши, бул жагда кире бериши, нар жагда, үч жагда кире бериште дагы тартип жок. Элге эч кандай шарт жок. Бүгүнкү күндө 21 базарды ээлери, крупный ээлери болуп, аларды азыр бүгүнкү күндө кыскарып 17си калыптыр. Жалпысы базарда 1023 киши ээлик кылат экен, алардан сырткары дагы. Алар менен биз сүйлөшүүлөрдү алып бардык, прокуратура дейм. Бүгүнкү күндө архитектура проект жасап атат. Ошо базар кире беришини дагы ошо төрага жагы ошо дөкөндөрүн проект жасап атабыз, аларды алдырабыз бүгүнкү күндө. Азыр проекттин негизинде бүт базарды ичтерин дагы ретке келтиребиз. Кудай буюрса, мен айтайын бир 3-4 айдын ичинде уже порядокко келет деген оюбуз бар. 5-июлга чейин ал базар алынат деген убаданы алганбыз. Азырга чейин алына элек. Азыр мэрге кирип чыктык. Мэр айтып атат, жакында алабыз деп. Жанагы договорун келишимин узарткан жокпуз деп. Анан азыр көчөдөн бирөө жолукту. Ал айтып атат, экотехинспекция текшерген, предписанияны берген, барып бул базарды кайрадан иштетүү боюнча иштетүүгө болбойт деген биз тыянак чыгарып бергенбиз деп атат. Бирок ага карабай, мэрия азыр сени алдап койду. Азыр мэрия жанагы предписанияны эске албастан, ошо эскертүүнү эске албастан, азыр дагы 1 жылга келишимин узартып койду деген сөздү айтты. Мен ошонун чын бышыгын ырасташ үчүн же жалганбы экотехинспекцияга келдим райондук. Келсем жок, жабык турат. Мына жерде мынтип турат, мына иштөө тартиби 8:30дан 5:30га чейин иштейт деп. Түштөнү 12:30дан 1:30га чейин экен. Коррупцияга булар каршы экен, абдан жакшы. Мына, урматтуу жарандар, биздин башкармалык дистанциондук, муну дистанттык деп жазышат адатта. Режимде иштеп жаткандыгына байланыштуу кимге кайсы кызматкер керек болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот дейт. Мында төмөндөгү телефону жок. Өздөрү жок. Телефонду илип койсок эле бардыгы жакшы болот дешкен окшойт, телефонду жулуу ыргытып беришиптир. Мындан бир нече жыл мурун, азыр мен так жылын эстей албай атам, 2-3 жыл мурун эле, көп жыл өткөн жок. Базарда өрт чыккан. Анан бир нече жанагы эмелер, жанагы ишкерлер зыян тартышкан. Анан ага ким жоопкерчиликти алды, мен билбейм ошончу. Бирөө жарым бир жоопкерчиликке тартылды дегенди уккан жокмун, компенсация берилгенин уккан жокмун. Азыр базарды кайрадан алып кирип иреттейбиз деп атасыздар, бирок ошол жанагы базарыңыздар өзү кичинекей экен. Эл көп, эл өсүп атат, ишкерлердин саны дагы өсүп атат. Ошондой шартта азыр ошол жолдор ачылабы? Мындан кийин жанагы өрт коопсуздугуна мындай бир каршы бир чаралар көрүлөбү? Эгерде эртең дагы бир өрт боло турган болсо, ошол нерсе кайталанбайбы кайра? Мындай сиз өзүңүздөн тактап көрсөңүз болот. Мен тактап бул маселе боюнча Госрегистрден дагы материалды алдым. Бүгүн ошо пароходдор дагы, ошо жолдор дагы жеке менчикке госактан өткөн да. А бирок багыты ал пароход болуп калыш керек эле. Бүгүн багытында булар кандай өзгөрткөн, кандай бүгүнкү күндө ошо эле жолду ошо жол калдырбастан эгерге соода жүргүзүп атат.
Ал боюнча дагы мен айттым, ушу базарды ээсине дагы ушу именно проходто сатып алган кишилерге айттым. Ошо кимге менге тандуу дейт. А сизге тандуу болсо бүгүнкү күндө бул жер проход болуп туруш керекпи? Проходду эмне максатта сатып алдыңыз? Бул жерде ошо кооперациядан сатып алган экен. Бүт проходду дагы сатып алып, бүгүнкү күндө проходто максаты, по-моему, ошол жерде соода жүргүзүш болуп калган болсо керек. Азыр биз ошондо мен айттымки, кайрадан мыйзам жагын карап чыгабыз да. Бирок жолдун максатын өзгөртө албайт. Эч ким өзгөртө албайт. Муну өзгөртө албайт. Бирок бул күнгө чейин билесиң, мен башка мекемени жамандабайм, ушундай иштер болуп кеткен экен. Энди муну кайра ортуга келтиребиз. Ишкерлерди колдойбуз. Ишкерлерге мүмкүнчүлүк беребиз. Бирок ишкерлер дагы элге мүмкүнчүлүк берсин да, элге шарт түзбөсүн да. Мен айттым да, бүгүн шарт түзбөсөңөр, ар бир квадрат метрден акча алып, аренда алып, чөнтөккө салып отура берсеңер, эл кыйналып, эптеп соода кыла берсе, эртең эч канака өзгөрүү болбосо, башка шаарларды көргүлө деп атам. Мына Бишкекти дагы, шаардагы Ош базарын бир топ ретке келтиришип атат. Этажный кылып туруп атат. Значит, биз батпай атабыз, значит, этажный кылып турайлык. Ичиге кондиционер кылгыла дедим, ичиге отопление кылды, ошо жылуулукту бергиле. Эл кирип, жакшы соодасыны кылып чыгып кетсин. Силерге дагы пайда, элге дагы шарт жакшы. Эми бул маселени Идрис мырза мен айттым, бирок кичине вакыт керек мага. Потому что бул оор маселе. Мен ойлойм бүгүн аким менен чогуу буну аягга чыгарабыз. Жанагы тротуарлар боюнча Өзгөн шаарында өз негизи мындай бир тротуарга такыр маани берилбейт экен да. Мына өзгөн мунараңыздар бар, туристтик мындай бир борбор бололу деген амбицияңыздар бар. Чындап эле потенциал дагы бар. А бирок ушул туалет маселесине, даараткана маселесине, анан ушу тротуар маселесине мындай бир көңүл бөлүнгөнү байкалбайт да. Ошол мына сиз жаңы мэр болуп келипсиз, эски жаңы мэрсиз да мындай алганда. Мурда иштеп кеткенсиз. Анан эми мурда ушул жерде эле болсоңуз, азыр эми сиз Бишкекти, Борбор калааны көрүп келген адам катары бир көз караштар өзгөргөндүр балким. Ошон үчүн бир өзгөрүү болобу бул шаарда деп дагы сурагым келет. Шаарда бүгүнкү күндө тротуар каралбай, тротуарлар жоголуп кеткен. Не только бүгүнкү күндө ошо мына Ленин көчөсүндө сиз именно проблема кылып көтөрдүңүз, ошондой эле маселе бүгүнкү күндө Гагарин көчөсүндө, Алишер Навай көчөсүндө, Ленин көчөсүнүн аягыга чечип кеткенде тротуар жок. Элди талабы бүгүнкү күндө тротуар салып бергиле деген талапты коюшуп атат. Мен буну бир жыл мурда эл ушу талапты көтөргөндө, мен онда жогорку кеңеш депутаттым. Элди менен жолугушканда мен маселени көтөргөмүн. Ошондо мэрге айтканмында, келиңиз бүгүнкү күндө асфальтты, мына асфальт сала албасаң, биринчи тротуарларды. Мына көптөгөн коопсуздукка жооп бербей атат, авария көп болуп атат. Бирок ошол маселе бүгүнкү чечилбей келди. Мен мына быйылкы жылда азыр 6 айлыкты карап, бюджет кайрадан карап туруп, бизде титульный тизме болот аткарылган иштер боюнча. Кеңешке жаңы ошо тротуарларды оңдоо боюнча тизмени берип атам. Азыр шашылыч турда эгемендүүлүктүн 30 жылдын карата, сиз билесиз, бизди борбордук аянтыбыз бир жакшы эмес көрүнүштө турат. Бүгүнкү күндө тротуар боюнча тендер өттү. Бүгүнкү күндө ошо тендерди утуучусуну аныкташты. Мына бизди вице-мэр аныктады бул боюнча. Мен комиссия түзгөнмүн. Кудай берсе эртең бир күнгө ал кишини чакырып туруп, сүйлөшүүлөрдү алып барып, келишимди түзүп, где-то августту 20-25-теринге бүтүрөбүз деген чоң максатыбыз бар алдыбызда. Ошон үчүн тротуарды дагы көрөсүз, түнкү жарыткычтарды дагы эки жактан кылып, кос кылып ушуну бүтүрөйүн деген бүгүнкү күндө объем берилген ошо тендерге, ошо аткарабыз да кааласа. Сиздерде азыр мына бала бакчалар менен камсыз болушу канча пайыз шаардын? Шаарда где-то 30%-на камсыз болгон. 30% болсо эми мына ушуну сиз өзүңүз көрүп турасыз. Мондо сиздердин мына Өзгөн шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик департаментинин директору дейт Исабаев деген улуттук коопсуздук кызматынын азыркы төрагасы мына Камчыбек Ташиевке кат жазган экен. Ал жазыптыр мынтип:
мына бул 9 маселени көтөрүптүр. 9-дун бирөөсү ушул эме экен да. Мына шаардагы Кайрагат жана Жаңы Каяр квартал комитетинде мурда бала бакча болуп, учурда жеке тараптарга сатылып кеткен. Натыйжада бала бакча жетишсиз болууда дейт. Кызыл китебин кайрадан карап чыгып, муниципалдык менчикке кайтарып алууга жана бала бакча курууга мындай көмөк сурап атат. Ушуга мынандай да бизде шаарды баланстагы эч кандай бала бакчалар сатылган жок. Мен айтайын, ошо территорияда бүгүнкү күнү Карагач, Үчтөбөк территориясында республиканын бюджеттен 100 орундук балдар бакчасы курулуп мына бүтүп атат. Мен өзүм депутат болуп турганда ушу маселени көтөрүп, Чыңгыз Акматов мектебинде ошо бала бакчасы курулуп, жакында мына 20 августта ачылышы болот. Дагы бир балдар бакчасы мына шаарда бүтөт. Надыр Каримовду издеп келдим эле. Жок. Атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Жок. Кантип тапсак болот? Бул жердин офиси да анын. Жок, офис. Ишканасы. Не ишкана? Май заводу эле жок. Ага чейин? Ага чейин. Бала бакча. Бала бакча болуп турган да. Эми ошол боюнча издеп келдим эле да. Жок, азыр эч ким жок. Эч ким жок. Качан келсек болот? Мына убакыт келем деп айтпайт да бизге. Сизге айтпайт. Инисичи анда? Бул инисинин атында да, иниси иштетет да көбүнчө. Инисинин аркылуу заводдо болсо. Бул жерде ким? Өздөрү жашайт да бул жерде. Иниси жашайбы? Жашабайбы? Завод кылып алган. Биз ичин тартып көрсөк болобу? Бул мурдагы бакча да эми. Киргизбейсиз. Ошо өзү рухсат болсо ошо немеден, пожалуйста. Каримовдун өзүнөн алыш керек да. Мен хактын неме. Азыр мына ушул жер, мына карабал азыр өзү дагы айтып атат, бул жер мурда бала бакча болгон. Анан ошо бала бакчаны ушул Каримовдор өздөрү менчиктештирип алып, бул жерде ошол май чыгара турган жана башка майда чүйдө баягы бөлкөнөн чыгара турган сыяктуу чакан цехтерди куруп иштетишип атат. Мага жеткен маалымат боюнча сиздин өзүңүздүн же болбосо сиздин жанагы ийниңиздин атындабы мына Чыңгыз Айтматов мектеби эле же Курманжан атка мектеби ошо жакта? Чыңгыз Айтматов мектепте. Ошонун асты жагында сиздин үйүңүз барбы? Цех кылып иштетип аткан. Ошол жерде бала бакча дешип атпайбы? Аны кантип алгансыз? Жок, ал жер бала бакча эмес. Ал жерде мен айтайын, ийдим иштетип атса, ал жер бүгүнкү күндө макаронный цех и май чыгаруу цех завод курулган ал жерге. Ага чейин? Ага чейин ал кооперативден өтүп, ал жер айтпайын бир мезгилде бир шаарда билим берүү боюнча бир курстар уюштуруп, ошо курстар болуп, булар жабылып ошо жерлер. Ошолор бүт ачык таштанды болуп жаткан жерлер. Ошондо дагы ошол жердин, ошол имараттын, ошол мүлктүн максатын кантип өзгөрткөнсүздөр? Сиздер өзүңүз айтып аткан жана багат. Жок, у жерде уже өзгөрүп кеткен. Уже у жерде эч канага айтып атам го, кооперативдин мүлкү болгон ал жер. Бизге ушул Өзгөн шаарынын мурунку мэри, жогорку кеңештин мурунку депутаты Надыр Каримовдун үстүнөн бир нече мындай наразылыктар, даттануулар, арыздар түшкөн. Мына ошол арыздардын негизинде биз келип отурабыз. Мен азыр мына ол Өзгөн тазалык деп аталган атайын адистештирилген ишканада турам. Мага берилген маалыматтар боюнча бул ишкананы Надыр Каримов ушул Өзгөн шаарында мэр болуп отурган учурда өзүнө менчиктештирип алууга аракет кылган экен. Анын белгиси катары муну айтып атышат. Мына бир кабаттуу азырынча имарат, астындагы подвал менен 2 кабат, үстүнө дагы мына балконун эске алганда дагы бир нече кабат болот окшойт эле. Мына ушундай кылып баягы фундаментин түзүп койгон. Муну ошол Надыр Каримовдун эжеси Тажихан Каримова деп бири айтат, Надыр Каримов өзү дейт. Кыскасы, кандай болбосун ушул Каримовдорго таандык имарат экен. Эми элестеткиле, бул баягы Оштогу жанагы айлыгынан байлыгы көп Аматовдордай эле, баягы окуу жайдын бөйрөгүн жулуп алгандай эле. Булар бөйрөгүн эмес, булар жүрөгүн эле жулуп алган. Мына башкы
корпусу болсо, башка имарат болсо, мына ошол имараттын жанынан ошол мына ушул чоң аянттын чок ортосундагы жерге ушундай өздөрүнө караштуу жеке менчик имарат куруп алууга жетишкен да. Азыр барып ушул Надир Каримовдун өзүн издеп көрөлү, табалы, кантип алган, эмне негизинде алган, эмне каалаган, эмне үчүн курган, боло береби деген суроолорду берип көрөлү. Жүрүңүздөр. Азыр жогорку кеңештин депутаты неме бар? Надир деген. Ошол неме кылган бердичи. Курган. Өзү курганбы же? Ооба, өзү курган. Мунучу бу жерден бизди айдап башка жака. 30 миңге аренда төлөп, анан кийин акырында биз ham чыдабай калдык да, өзү илгертен келген колхоз болуп. Эпте айдап бу жерде бир өздөрүнө каратып алган да бердичи. Анан эмне алар ошо ойдон таштап коюшту? Анан кийин кайра эме мына мэр алмашкандан кийин арызданып жүрүп кайра алып келип, шеге кайра өзү жайлаштык деп. А сиздер дагы чейин кайга жылдырган? Автовазага. Автовазага жылдырып 27 миң сомдон эме алып турган, аренда төлөп турганбыз автовазага. Акырында чыдабай калды да бардыгычы. Бул мамлекеттик жери бар, өзүнүн бир жакчан мекемени ижарага, кандай десем, ижара төлөп отура турган мекемеге жылдырган, же? Бизде ошака жылдырганда ижарага. Жокбосо мамлекеттик ишкана бул илгертен колхоз болуп келген бу жерчи. Ошон үчүн анан бизди айдап берип, бу жерден анын максаты бөлүп өзүң билесиң го. Ошондой максаттар курган да. Анан кийин арызданып, кайрадан кийин бу жерге биз кайра келдик да. Азыр бирок мунун башы ачылганбы, ачылган эмеспи? Ачылган эмес. Кимдики экени аныкталып, мындай бир жагысы чечилгенби, чечилген эмеспи? Азыр чечилген буну прокурорго чейин прокурорду деди го иши. Бул 2017-жылдары, 18-жылдары мен өзүмдүн Сиз прокуратурага жазгансыз? Прокуратурага мен өзүмдүн мындай эркин кылып, элди мындай мамлекеттин куросуна ошо 2 этажды же 3 этаждуу мындай здания түшүп атыптыр, түшүптүр. Ошо эмне үчүн түшөт? Эмне максат? Мамлекеттин жерине. Бул ким тараптан курулду деп прокуратурага арызданган убагында. Бирок а жерде тиешелүү адамдар чакырдык деген. Алар беседе өтүшкөн экен, кандай кылып өздөрү деле бул жерге келип өлчөп, кандай ушерп кеткен, бул жер эмне үчүн курган, эмне максатта курган мамлекеттин жерине деп ошо бойдон бир-эки суралды. Бирок алар деле ишин жакшы жүргүздү менин оюмда. Бирок токтоп калды. Азыркы убакытта мен анын немеси белгисиз. Жыйынтыгы жок. Жыйынтыгы жок азыр. Бул жерде тазалык ишканаңыздар жайгашкан жер бар экен. Так. Ошол жердин ичинде ошол тазалык ишканасынын ал муниципалдык менен жерби ал? Да, муниципалдык. Тазалык ишканасы турган жер. Мына ошол жерде азыр эме турат да. Бир 2 этаждын 2 кабаттуу үйдүн фундаменти турат. Үйбү, офисби ошол. Ал сиздин эжеңиз салган дешип атат. Анан эжемиз, мен тууган. Ооба. Ал кандайча ошондой болуп калат? Муниципалдык мүлктүн ошол болгондо да ортосуна ошо сиздин эжеңизге мүлк өтүп кетет. Эми сиз эки тараптуу расследование алып барышыңыз керек. Ошон үчүн келип отурам. Бул ошо мезгилде бу жерде окуу борбору ачылыш максатында ал предложениясы бар. Окуу борбору именно тигүү цехтерди, мына жаш кыздарды азыр дагы ал эже окутуп атат. Тажикан эже окутуп, бүгүн талабы өтө көп. Бүгүнкү күндө районда кыздарды алып келип ошол жерде окутайлык деп, сизге тезирээк өргөт бериң деп жай таба албастан ошо бир жерде арендада отурган, ошол жерде мен окуу борбору кылам деген максатта жазган арыз. Бирок ошону карап чыгып, эме кылгандан кийин мен мезгилде кеттим жумуштан, уже депутат болуп. Анын токтомуну карасаңыз, ошол жерде кийинки мэр гана өзү токтом чыгарып туруп эжеге. Сиздин кудамыңыз? Жок, менин кудамым. Жок, менин кудамым эмес. Сиз ушу материал бергенден сурасаңыз, ким чыгарганын айтып берет. Пратов Сайыпжан деген менден кийин мэр болгон. Ал киши ушу токтомду чыгарган, кийин бир азгына вакыт өткөндөн кийин кайра токтомду отмен кылышкан, кайра токтомду чыгарышкан, сотко беришкен. Ошондой болуп туруп курулган
нерсе. Максаты рас эгер шаарды ушундай окуу борбору ачылыш болсо, ниетте, жакшы ниеттеги нерсени колдош керек. Бирок бирок бирөөнү бу жерде частный болуп кетип атат деген нерсе ал жерде жазылган жок да. Эгерде мени азыр көз карашым боюнча бүгүнкү күндө мыйзам бар, государственный частный партнерство боюнча. Ушул мыйзамдын негизинде ал түзүлгөн. Бирок андан кийинки бир топ ушу эки бул негизгиси неге болгон? Негизгиси ушу депутатка каршы эжеси экен дедирип, ошол нерселерди у кишиге дагы бир топ кыйынчылыктар туудурган. Ал киши менен дагы сүйлөшсөңөр, ал киши өзүнө бүт ушу документтерди көрсөтөт. Сизге эгер чындыкты чыгарам десеңиз, документтерди көрсөтөт. Kimler ne kılıp kıynadı, kaysi mahalga çeyin bu keldi. Bitonda şu kuruluştu, kura verdi hep taraf keyin tohtot işte. O kişi boyunca, alar boyunca çoktu, adamlar çok beriş gerek. Meni Alçı'da hiç kanaga men tohtomum çok. Bugün günge çöşüne de kelişi ötedi. Sizge ta anıktırıp da aytıp koyun. Men ketkenden keyin bu meseleni alып чыккан. Азыр муниципалдык жер деп атасы да, туура ишкана өзү муниципалдык. Да. Жер дагы муниципалдык жер. Бирок ар кайсы бир ишкананы түзгөндө ага мындай мисалы балаңызды бөлүп чыгарганда деле ал балаңыз болбой калбайт да, сиздин балаңыз болуп кала берет. Бирок анын өзүнүн үйү болот, өзүнүн үй бүлөсү болот дегендейчи. Анын өзүнүн казан аягы болот. Ошол сыяктуу эле ага берилген жерде ал ишкананы түзүлгөндөн кийин мына жер ушу сага дей турган болсоңуздар, ушул жер сеники деп тек паспорту менен өткөрүп, ошонун балансына өткөрүп бериш керек да. Бирок ал баары бир баягы муниципалдык болуп кала берет. Бирок анын жери мындай кол тийгиз болуш керек эле да. Азыр эми ошону баягы муниципалдык эме партнерстводан айтты да, жанагы мамлекеттик частный партнерство. Ошону менен монтип туруп, чекесин монтип бөйрөгүн жулуп алып атасыздар да. Ошол боло береби деген сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай көз карашыңыз? Мындай профили жакыныраак келсе дагы. Сиз мындай деп атасыз да, мен бөйрөгүн бөлүп койгон киши катары менге сүйлөп айтып коесуз. Мен сизге айтып кетем, токтомду карап көрүңүз, неки менге бул доматты коюңуз. Туурабы, сизге ким айткан болсо, ошо доматты келгенден кийин коюңуз. Башка адам кылсын, башка адамдын буйругу болсун, башка болсун. Бирок азыр сиздин позицияңыз кандай? Бул жер ошентип жанагы сиздин Тажикан эжеңиздин эмеңизде атында кала бериш керекпи же алыныш керекпи? Кандай болот? Az boyunca, bu boyunca al kişinin arızı dağı var. Bugün siz bir жағını oylap görüşünüz gerek. Kim günölü, kim kaytar veredi akçasını. Bugün sizge men berip koyup durup, betonunu kuydurup durup, ümitlendirip durup, erten sizge mümkün emas. Sizge bu nerse munisipallik yer eken, bugün onday deyip koysa, siz orta jolda aytasыздар, kim akçasını menga kaytarat. Bugün günde domat koyup atat, merege. Bugün şunca karacak ketти, şunca vaktim ketти. Domatты kim жооп берет деген нерсе уже башка жактан келип чыгат. Муниципалдык жер боюнча, муниципалдык өзүбүзү тазалык ишканасы, өрдө кошумча азыр таза суу ишканасы дагы турат. Да, эки ишкана турат. Кандай келечекте бүгүнкү күндө шаардык кеңеш, эл шуну маселени көтөрсө, ошо карап чече беребиз маселени. Ким ошол жанагы мага арызданды деп аткандар, ошолордун ошол жанагы эжеңизге ошол мыйзамсыз буйрук менен эмени берген, жерди берген киши. Сиз эже менен өзүңүз сүйлөшүңүз керек да. Макул, эжеңиз менен байланыштырып койсоңуз деле жакшы болот. Мен кетип калган болсо, кечээнде сиз эгерде бир 10 күнгө эс алууга чет өлкөгө чыгып кеткен, 10 күндөн кийин эме кылсаңыз, мен бүт материалдарды өзү көрсөтөт. Өзү сизге кыйналган маселеси боюнча бүгүнкү күндө бул кишини алдаганын боюнча өзү айтып берет. Мен айтсам, азыр мен мындай болуп атат да, мен да туура түшүндүм. Мен өзү ишкерлер тараптамын өзү. Мамлекет бардык нерсени монтип алып, анан өзү эптей алып, анан колунан чачылып жаткандан көрө ачык эле айталы дагы, ишкана ачасыңбы, мына жер, мына шарт, мына деп эле берип койгонду мен каалайм. Мен ошонун жактоочусумун. Мен кааласаңыз ошол эмен тазалыкты деле, сууну деле менчикке берип бермекмин, мисалы. Жоопкерчилик өзүндө болот, өзү жанагындай кылып. Мен ошонун жактоочусумун. Мен азыр эжеңизге такыр каршы эмесмин. Мен тескерисинче ошол тараптамын. Бирок аларды алдап,
аларды үмүттөндүрүп, буйрукту чыгарып берип коюп, баягы жарымы мыйзамдуу, жарымы мыйзамсыз. Ошентип кийин бир эле ал эжеңиз эмес да. Бүт азыр шаарда ошентип атпайбызбы? Азыр сиз айтып аткан жана базардын ичинде жолдорду берип бергендер да ошондой кылган да. Азыр сиз келип атасыз, тазалайм деп атасыз. А убагында бирөө берип койгон да, жок, боло берет деп. Мисалы, ошолордун баардыгынын жоопкерчилиги каралыш керек да. Чтобы экинчи кайталанбаш керек да, мындай болбош керек. Мен сизге коштам. Бүгүнкү күндө мына кече эле жакында бу жерде көп кабаттуу үйлөрдүн арасында арызданып келишип атат. Бирөөсү үйүнүн алдында банк кылса, бирөөсү келип туруп мэрия тараптан бери жерди берип салыптыр, ал кичине комок куруп алган. Аны алдын тосуп койгон. Териштирип келсем, ошо 20-жылы протокол чыгарышып, ал кишиге бүгүнкү күндө сизге ушу жер деп токтом чыгарып беришип. Ал киши дагы менге айтып атат, мен салып алдым бүгүн. А мэрия ким эмне кылса кылсын, но менин эмне укугумду бузуп атасыңар? Эмне башында менге бербесеңер, мен ошо кошунум менен урушпай элем. Ал затраты ham кылдыбай элем. Бүгүн архитектурага акча төлөдүм, госакт кылышка акча төлөдүм, ал жерге кичине комок салдым, акча төлөдүм. А менин укугум ким коргойт дейт? Мен ошону, менин жана наразы болгонум ошондо болуп атат да. Бизде мэрия барбы? Мэрия деген институт жоктой да. Бизде архитектура деген институттун өзү жоктой да. Келип алып, ким келсе ошол акчасын берсе, бул жерге дагы акчасын берсе, наркы жерге дагы кура берсе боло берет деп атат. Эптеп акчасын алып кетип калып атышат. А эртеси күн келип карасаң, бардыгы бири-бирине карама-каршы чыгып атат. Бардак. Анан ошону сүрөйүн десең, бардыгынын укугу бар, жеке менчиги бар. Карасаңыз, колунда кызыл документи бар. Менчиктин ээси. Анан кандай кылабыз деп отурам да эми. Мен деле ошол Идрис мырза, Кудай кааласа, эми мыйзам бар. Андагы кайра ордуна келтире деген мыйзам бар. Бирок ал мыйзам боюнча мен азыр карап чыгып, менин максатым. Эndi азыр элди дагы бири менен уруштуруп коюш оңойлуу болуп калып атат. Азыр мэр биякта сеники туура эмес, маники туура десем, эртең бүт шаардын ичи бири менен урушуп ойнойт экен. Ынтымакчылык кетет. Мен азыр буларды туура түшүндүрүш менен келишимге алып келейин деп атам. Эми вакытча жетишерлик авторитет барбы, анан жетишерлик салмак, чтобы энди Кудайым буйрса, кайсы деңгээлде ишеним болуш керек да. Эл буга чейин мына жогорку кеңешке депутат кылып шайлап берди. Мурда мына 14-жылы иш баштадым, 1 жылы 8 айла иштегем мэр болуп туруп. Ошону талап экен, жогорку кеңешке депутат болуп кетти. Мына эл менен жолугушуп жүргөндө эл суранып калды. Бияктагы мыйзамсыз ушундай нерселер болду, сиз ошо жерде 5 жыл мына жүрдүңүз, кичине да болсо опыт алдыңыз, мыйзамды билбеген, биякта башында билбесеңиз, кайрадан дагы мыйзамды жакшыраак билип калдыңыз. Şu boyunca kişinin çağrıya gelip kayra işte berseniz деген oyda aytkanda men макулчулук көрүп келдим. Атак жакшы экен сизди мэр болуп бер деп суранса. Шундай болду. Бу мына мактаныш эмес, ушу ачык эле сөз. Бүгүнкү күндө ушу шаарда эли аксакалдарыбыз мечиттен чыксанда токтотуп кел бериңиз энди. Эмне кыласыз? Мен айттым, мен ушундай айткам, мен мына силерге ачык эле бүгүн айтып атам да. Мен келгенде бюджет 47 milyon büdjetті мен жылда аяғы келіп 70 milyon алып шықтым. Уже bir 6 ay işti үйрөнүүгө убактым кетти. Андан кийин ошо 1 жылы кандай 2 айдын ичинде уже сизге шаарда результат көрсөтүштү баштадык. Тартипти орноттук да, тазалык вообще башкача темпте иштеп калган эле. Шаарды ирригация, шаарда көчөлөрүнө мына бак дарактар экилген болсо, ошо арчалары, декоративный арчалар экилген болсо, ошону ар бирине сугарышыны өзүм-өзүмөлдө бүгүнкү күндө мына көрсөңүз, центральный көчө ошонго келди. Бирок кичине караусуз болуп калды. Мен боорум ачып турду, ошо ооруп турду, ошо караусуз турган. Азыр келип өзүм кайрадан мына Зеленстройду ишке түшүрүп, кырктырып, кайрадан оңдошко алып кетип атам. Шаарда мына ошол мезгилде шаарды эртелеп көчөлөргө суу сепитпейт эле. Asfalt жуулбайт эле. Ошо мезгилде иштеп койгонум азырдан бери келбеди, мына келгенден бери ошо мына 2 ай өттө бүт күнүгө суу сепилет. Ошону дагы бир көрүп койсоңуз болот да. Мисалы, мына жылдын аягына чейин бюджет канча болот, шаардын бюджети? Канчага жетет? Сизде кааласа, эми мындай да өзүңүзгө койгон планка бар дейм. Планка бар. Бирок бир жагы бар. Мына эл
пандемия болуп эл кичине кыйналып турат. Эми баалар өсүп кеткен. Баалар өсүп кеткен. Азыр баалар өсүп кеткенден баа өсүшү менен билесиз салыкты бекитиш көбөйөт. Потому что товарга сатууду көбүрөөк көрсөтпөй коет да. Бүгүнкү күндө ушул эле земельный салыгы, жер салыгы канчалык төлөнүп атат, имуществого болгон мүлк салыгы канча төлөнүп атат. Ошолорду бүт тактап чыксак, мен ойлойм шаарды бюджетине энди кичине вакыт азыраак болуп атат, 120-130га чейин миллионго чейин көтөрөм деген максатым бар. Быйыл. Бирок вакыт кичине азыраак, но азыр тактап чыккандан кийин менге так маалымат болуп калат. Каерде бекитип калып атат, каерде ушундай төлөнбөй калган жерлер бар, кимдер менен сүйлөшкөн иштери бар. Андай дагы бар, сиз билесиз, базардын ичинде кандай бүгүнкү күндө эле ушундай кылып коет да, патентти бүгүн мен бир ай иштегеним жок деп арыз жазып коет. А бирок иштеп тура берет. Ал салык түшпөй калат. А биз ушуларды азыр ретке келтирип туруп, элди дагы, ишкерлерди дагы мен ойлойм өзүгө жакшы түшүндүрүш иши алып барам. Азыр дагы түшүндүрүп кетип атам. Бир топ айтып атам го, бир топ иштер бар. Кудай буйрса сиз дагы бир көзүдө бир жолугушсак, ушу иштерди чогуу айланып, мен айткан сөзүмө үстүнөн чыкканымды сиз көрөсүз. Рахмат, мен үмүт кыламын. Бирок экинчи маселе бар да. Мисалы сиз жана айттыңыз өзүңүз. Жанагы жолдун боюна мен арчаларды эккенмин, ошолорду жашылдандырып койдум деп, менин түшүмдө болду деп атасыз. Аныңыз жакшы. Бирок биздин Кыргызстандын чоңдору, айрыкча түштүктүн чоңдору, эмне үчүн ушул баягы арчаны эле жакшы көрүшөт? Арча өзү бир көрк берип кыйратпайт экен. Анан жанагы көлөкө берип дагы кыйратпайт экен. Өзгөнү өзү мээ кайнаткан ысык. Азыр мисалы көчөгө чыкпайм, эменин астында отурасыз, мисалы кондиционердин астында отурасыз. Азыр көчөгө мэриянын алдына чыксаңыз, мэриянын алдына бир дарага келген эмес да, мындай көлөкө бере турган. Дагы жакшы наркы бетиңиздерде бир орустар эгип койгон экен илгери бир чынарды. Ошол турат. Мындай жазы жалбырактуу дарактарды, ушу даракты эгеле берсеңиздер болбойбу? Ошол кыйын, ошого көп акча кетеби? Мен ушуну тийиш түшүнбөйм. Көп акча кетпейт, потому что бардык жерде тартиптүү кылып жанагы туяны эгип койгонсуз. Мен айтып коеюн, туян эмеге экилген. Биринчи биз ошо центральный жолду вообще эч нерсе экилбей турган эле. Бизде шаарда электросымдарыбыз, ошо столбаларыбыз, ошо тротуарларда өтүп атканы, ошолор бизге бир кыйынчылык туудурган. Ошондо биз ойлодук да, ошо мезгилден ойлодук, ошону эксек туура болот деп эктик. Бирок чоңойтуруп кооздугунда карап, өтө бийик болуп кетпесин деп. Эми мына энди айтып атам, менде анда көз караш башкача дейт. Азыркы сиз айткандай уже башка шаарларды көрүп, башка жерлерди көрүп келгенден кийин көз караш таптакыр өзгөргөн азырчы. Азыр эми сиз айткандай ошо биринчи биз электро мамчаларды жылдырыш боюнча рейске берип туруп, буну башкача тартипке алып келишибиз керек. Ошондон кийин биз ага карабастан мына жазда Кудайым буйрса ошо сиз айткандай башкача декоративный дарактарды экип, салкын бередиген дарактарды экип. Мен уну сиз айткандай эле менде өзүмдө ой бар. Көз караш башкача азыр. Ошондой дарактарды экен деген оюм бар. Жаңы ген план түзүлүп атат деп атасыз. Азыр жанагы сиздердин райондо өтө таасирдүү кишилер бар экен. Мисалы ошол эле Зулушуптар, ошол эле мурдагы жанагы ген прокурор ким эле жанагы Элмурза Ракеевич. Ооба, Элмурза Сатыбалдиев бар экен. Берки азыр депутат болуп отурган жанагы Алы Карашевтар бар экен. Ошол сыяктуу, анан дагы ким эле берки? Ормонов. Ошол сыяктуу менин коллегаларым депутат болуп чогуу иштегенбиз. Ооба. Бир жагынан алар сиздин коллегаларыңыз, экинчи жагынан алар дагы өздөрүнүн максаты бар, өздөрүнүн амбициясы бар, анан өздөрүнүн оңой менен бере койбогон кишилер да мындай алганда. Азыр эми сиз мэр катары келдиңиз, тротуарларды ачам деп атасыз. Ач муну жериңди ал, муну жериңди сүр. Жок кыл деп эле алардын баягы тротуарларга же болбосо мыйзамсыз куруп алган жерлерин ача аласызбы? Ошого бир дараметиңиз жетеби, жетпейби? Эртең кандай болот ушул жагынан? Кудай буйрса, менин оюм максатым ошо тротуарларды ачышпы, мен ошону ачам.